Бул баш мыйзамдын 1-бөлүмүнүн 2-беренесинде так көрсөтүлгөн. Ошол эле Конституцияда Кыргызстандын ар бир жараны шайлаганга жана шайланганга укуктуу экени жазылуу. Демек өлкө атууларынын укуктары эч бир жерде чектелбеши керек. Жарандардын шайлоо укугун камсыз кылуу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү негизги милдет. Кийинки жылы Кыргызстанда парламенттик шайлоо өтөт. Элчиликтердин дагы бир милдети жооптуу мамлекеттик органдар менен бирге чет өлкөдө убактылуу жашаган жарандарыбыздын шайлоо укугун камсыздоо. Биздин мекендештерибиз көп жайгашкан мамлекеттерде, өзгөчө Россия менен Казакстанда ишараттуу күчөтүлгөн темпте жүргүзүлүшү керек. Жарандарыбыздын шайлоо укугун камсыз кылуу үчүн ыңгайлуу шарттар түзүү негизги милдет. Чет жактардагы консулдук мекемелердин географиясын этап менен кеңейтүү, консулдук чөйрөдө заманбап маалыматтык технологияларды ишке киргизүү абзел. Бул багытта реалдуу иштер башталды. Мисалы, ушул жылы мына Россияда Новосибирск шаарында башкы консулдук ачылды. Мекендештерибиз көп жайгашкан региондордо да ачылат. Сырттагы мекендештердин көбү шайлоолордо өз добуштарын бере албай калышат. Эң негизги себеби шайлоо тилкелеринин алыстыгы жана аздыгы. Бүгүнкү күндө кайсы жерде элчилик консулдуктар болсо, ошол гана жайларда шайлоо участоктарын ачууга болот. Учурдун талабы деп эсептейм, бул жалгыз гана Орусияга тийиштүү эмес. Жакында эле Италияда консулдук ачылды. Буга чейин элчиликте, консулдукта жок болгон. Ошол эле Неаполь шаарында мисалы 1000ден ашык кыргыздын жарандары жүрөт, мекендештер эмгектенип. Алар буга чейин бир дагы шайлоого катышкан эмес, себеби участка ачылган эмес да. Эми азыр ошо Италияда 1000 кишинин шайлоо укуктарына ээ болду. Бул да жакшы көрүнүш. Борбордук шайлоо комиссиясынын 2010 жылдан берки анализинде чет өлкөдөгү мекендештердин добуш берүүсү абдан төмөн. Мисалы 2010 жылы сырттагы шайлоочулардын тизмеси 88 000 болсо, анын 58 000 референдумга жана парламенттик шайлоого катышкан. Ал эми 2011 жылы президенттик кызматка ат салуушуда 3000 гана мекендеш өз добуштарын берген. Кийинки шайлоолордо бул сан дагы азайган. Ал эми чет мамлекеттерде жүргөн атуулдар 700 000ден ашат. Көбүнчө эмгектеп аткан мамлекет бул Российская Федерация болуп атат. Российская Федерацияда 640 000 адамдай иштеп атышат. Казакстанда 30 000дей, Турцияда, Түркияда 30 000дей, башка чет мамлекеттерде башка где-то 20 000дей биздин адамдарыбыз иштеп атат, эмгектеп атышат. Ошол жерде алардын көбүнчө баягы биздин ЕАЭС таможенный союзга кирген мамлекеттерде көбүнчө иштеп атышат. Добуш берүүгө шарттар түзүлүп, бардык жарандардын шайлоого катышуу укугун камсыз кылуу аракеттери көрүлө баштады. Азыр биз ошол стратегиянын алкагында мыйзамга өзгөрүүнү сунуштап атабыз депутаттарга. Чет өлкөдөгү атайын органдардын макулдашуусу менен ачылышы мүмкүн деген. Бул кичине кеңирээк болуп атат. Жалаң эле дипломаттык же консулдук биздин өкүлчүлүктүн имараттарында эмес, дагы башка ошол компакттуу жашап аткан жерлерде дагы эгерде чет өлкөнүн атайын органдары макулдук берсе, ачылышы мүмкүн болот. Бул мекендештердин укугун камсыздоого негиз түзүп берет. Кыргызстанда дүйнөлүк коомчулук кандай жагдай болбосун өз жарандарына кам көргөн, алардын укугун коргогон, коопсуздугуна кепил боло алган өлкө катары таанышы керек. Ошондой эле сырттагы кыргыз жарандары күтүүсүз жагдайларга туш болгондо элчиликтердин, консулдуктардын эшиги күнү түнү ачык болуп, алардын кызыкчылыктарын, муктаждыктарын канааттандырууга даяр турууга милдеттүү. Президент белгилегендей, Кыргызстандын дипломатиялык мекемелери башка мамлекеттердеги мекендештердин ишене турган таянычы болушу керек. Айпери Самат кызы, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР Бишкек.